Саламатсызбы? Сиздин бүгүнкү күндө негизги маселе деп эсептегениңиз эмне? Саламатсызбы. Бүгүнкү биздин негизги маселе дегенибиз тынччылык, элдин тынччылыгы. Негизги деп билбейм. Негизги маселе тынччылык да бизге ушу. Бүгүнкү күндө бүгүнкү күн мен ойлоп атам, могу 24-25 марттагы окуялар байланыштуу күндөр бири болуш керек бүгүн. Элдин баары ошо менен ошондо кызыктырып атат да күндөн күнгө. Бай чечилгенче. Бүгүн асфальт басабыз күндө. Ошо негизги. Assalamu alaikum. Мен Муфтибек Арыстанбек. Бүгүн кайрадан сиздердин үйүңүздөргө негизги маселени сиздер менен чогуу чечүү үчүн кирип отурам. Негизги маселеде балким аябай эле чоң нерсени алып алгандырбыз. Бирок ойлонуп отурган болсок, биздин ар бир көз ирмемизде негизги маселе болууга татыктуу суроолор көп. Бүгүн кимдир бирөөгө чоң көрүнгөнү менен кимдир бирөөгө жөнөкөй эле көрүнүшү да мүмкүн. Ошондой маселелердин бирине кайрылалы. Назарыңыздарда негизги маселе. Урматтуу телекөрүүчүлөр, уруксат берсеңиздер, бүгүн студиядагы коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Мамбеталиев Кубан Ильясович бүгүнбүздө конокто. Кыргызстан адам эркиндиктери жана укуктары институтунун жетекчиси, Эркиндик партиясынын лидери, төрагасы Топчукем берип отурат. Сүннет коомдук бирикмесинин төрагасы Ильяс Ажы Максутов отурат. Жана ошондой эле Кыргызстандагы Япон эл аралык кызматташуу агенттигинин координатору Камчыбек Өмүргазов. Анда биринчи суроо бардыгыбыз ойлонуп көрөлү. Биз мына ошо 24 марттагы болгон окуяга азыр баа берүүгө моралдык укугубуз барбы жокпу ким билет? Бул жөнүндө келечекте тарыхчылар айтар. 24 марттагы окуяны эмне деп атасак болот? Мен интервьюлардан, гезиттерден окуйм. Революция дегендер бар, төңкөрүш дегени бар. Жөн эле кыргыздар аянттан өтүп баратса ак үй бош экен, кирип алыптыр дегендер бар. Менин оюмча 24 марттагы болгон улуу окуя бул элдик революция. Революциябы, төңкөрүшпү же жөн эле бийлик алмаштыр? Бул революция. Шайлоочулардын революциясы. Шайлоочулардын. Ажеке. Биринчи айтып келе жатканым биринчи бул тагдыр. Аллах Таала буйруган ошондой болду. 4 бул мартта болгон окуя бул революция болду. Себеби кийинки 15 жылдан беринки ошол бийликти да айтсак болот. Ошонун жыйынтыгы ушу алып келди. Кыргызстандагы жалпы абал, элдин жашоосунун деңгээли жылдан жылга кыйындап, жакырчылык маселеси көбөйүп, жумушсуз маселеси көбөйүп олтуруп, мына элдин негизги себеп болду жогорку кеңештеги парламент шайлоо болуп калды. Ошого болгон каршылыктын негизинде Кыргызстанда революция болуп өттү. Демек, төртөөңүздөр тең ойлойсуздар бул революция. Зал деле ошентип ойлошу мүмкүн. Чым революциябы? Бул революция Европа тилдеринде революция деп айтылат, ал эми чыгыш тилдеринде инкылап деп айтылат. Инкылап деген араб тили, биздин тилге которгондо менин колум мындай турат. Ошол нерсени мындай кылып койгондо инкылап дейт. Оодарлуу, толук оодарлуу дейт. Ошондуктан азыр инкылап деп эсептейбиз, бирок толук оодарылбай атат да. Менин негизги оюм бул революция болушу мүмкүн, бирок революцияда байка айтып кеткендей эле результат билиниш керек да. Биздин азыркы күндө, мисалы азыркы ошо 24-төн баштап азыркыга чейин эч кандай результат болду. Бул келечекте билинет. Эгер келечекте бизде ошол доордон толук өзгөрсө, революцияга аталып калат. Демек биз келечекте атайт экенбиз да. 24 марттагы революция болгон экен. Неге дегенде ошол бойдон деле калып калышы мүмкүн да. Жаңы бийлик келген учурда деле ошол доор уланып кетиши мүмкүн. Мен айтат элем, 24-ндөгү окуя эгер революция деп атасак, мына иним айтып аткандай жыйынтыгы болуш керек эле. Революцияны биз окуган таризде кандайдыр бир түзүмдөн башка түзүмгө алып келүүчү ыкма. Түзүм өзгөрдүбү? Айта аласыздарбы түзүм өзгөрдү деп? Менимче түзүм өзгөрбөдү. Кайсы ырды ырдап аткан болсок ошол ыр менен келет ал.
Tönkörüş desek biйлик almaş керек эле. Бийликтин 1-2 киши алмашканы толук алмашты деген эмес да. Да? Бул макулсуздарбы? Демек, эгерде революция дей турган болсок, анда бул ажык айтып аткандай азыр бир кырында туруп калды да анда. Же бияка да боло элек, бияка да боло элек. Анда бүгүнкү негизги маселе эмне кылабыз? Каяка оодарылабыз? Азыркы мындай маселе болуп атат, канчалык деңгээлде жаңы келген бийликтеги адамдар даяр болгон ушул революциянын кийинки этабына да. Мен ойлоп атам, ушул жаңы келген бийликтеги биздин мамлекет башчысы болуп азыркы так планы, так ою жок да. Себеби мен ойлоп атам, мынчалык деңгээлде тез революция болот деп ойлонгон эмес. Мен ушуну айткым келип аткан да, коноктор, Кубан аке. Деги эле мына революция деген окуяга биз даяр белек өзүбүз. Же балким дагы 5-6 жыл отура турсак болмок беле. Мен айтып коеюн оюмду бул жерде. Биз мына бир нерсени унутуп атабыз. Биз азыр жеке адамга сыйынуу доордон кутулдук. Жеке адамга культ личность деп коет. Сыйынуу конституцияда бизде жазылган эмес. Жеке адамга сыйыныш керек деп. Ал жерде 2 мүнөт жазылган. 5 жыл дагы 5 жыл болду. Алган келсе 5 жыл иштейсиң, дагы жакшы десең шайлайт, дагы 5 жыл иштейсиң, бүттү. 3 мүнөт деген жазылган эмес да. Жеке адам келип, Аскар Акаев деген жеке адам келип, ошо 3-чү мүнөттү өзүнө алып, конституцияны тебелеп, демек бул жерде жеке адамга сыйынуу доор. Ошол бүттү бизде. Мына негизги ошол. Ошону бүтүргөн эл болду, шайлоочулар болду. Азыр мына Москвадагы жанагы эксперттер, политологдор үйрөтүп атат бизди. Жарымыңар Казакстанга кетип каласыңар, перспективада дейт. Жарымыңар Өзбекстанга кетип каласыңар дейт. Ага ошол жерде чоң Москвадагы эксперттер жооп берип атат. Интип атат, орусча айтат: дорогие коллеги, не надо сейчас кыргызов учить демократии. Теперь вы будете учиться у кыргызов, что такое народовластие. Туура, мен дегеле тарыктан көрө элек мына ушу 1,5 саатта президент Тугуби ак үйдө алып койгонун мен өзүм да ойлоп отуруп, мына украиндер 6 ай кыйналды го байкуш. Азыр деле артын тазалап бит элек. Оңой революция болгон жок. Туура. Оңой болсо 95-жылдан бери ушу оңой эле отура бердикпи? Окаттын баарын эле өзүнүн үйүнө, өзүнүн туугандарын, өзүнүн жакындарына эле бере берди да. А биз эмне акыбыз жокпу? Биз да ошол жашоого келгенбиз. Эмне үчүн эл кыйналып кетти? Оңой келген жок. Ушунун баары чирип отуруп төбөсү эле калган. Артынан кире түртүп койду эле, кулап калды. Эркиндик партиясы Бакиевке, Борбордук шайлоо комиссиясына жана баш прокуратурага мында кайрылуу жазды. Талап менен жазды. Ошонун ичинде бир чоң талап бар. Кыргыз мамлекетине, кыргыз калкына 11 чыккынчылык, 11 түрдөгү чыккынчылык кылган үчүн, Акаев. Ошого 11 кылмыш иш козгош керек дагы, ал кишини элдин алдында, соттун алдында чөгөлөтүп туруп, аны соттош керек деген талаптарды эметип атабыз. Мына мен тиги тууганымды айтып атам. Биринчиси, элди аткан үчүн биздин ата бабаларыбыз канын жанын берип, ыйык жерлерибизди сактап келгенде Акаев мынакей жөн эле берип койду. Кээ бирлер айтып атат, саткан дейт. Оп оңой берип койду да. Көрдүңүзбү? Бизге башка өлкөлөрдүн бир дагы алакандай жери кереги жок. Биз дагы бир бешибиз керек. Ал түгүл мен айтар элем. Мынакей эртең бүрсү күнү расмий түрдө элдин көпчүлүгү добуш берип шайланган жаңы президент ошол кошуна мамлекеттер менен, анын ичинде Өзбекстан, Казакстан, Кытай менен тынчтык жолунда мамлекеттик жогорку деңгээлде комиссияларды түзүп сүйлөш керек дагы, ал жерлерди кайра алууга умтулушубуз керек. Ошондо тарыхый адилеттүүлүк калыбына келет. Ал эми мына бир эле нерсени айтайын. 1 миллионго жакын кыргыздар кор болуп Россияда, Европада, Казакстанда жүрөт. Кор болуп жүрөт. Мынакей азыр телефон чалышып атат бир топтору. Биз сыймыктанабыз, биз да кошулабыз. Деги эле бүгүнкү күндө негизги маселе деп эмнени айтат элеңиздер? Азыр эмнени, кайсы маселени негизги деп ойлойт элеңиздер? Мен айтар элем, ел менен. Ел болсо, халкым аман болсо, бизге президент керек. Халк ачка болуп турса,
жарыбай жалчыбай көчөдө кыдырып орустардын эшигинде ыстарыш болуп иштеп жүрсек анан биз чыкпаганда ким чыгат? Ошо элге жаккан президент. Демек бүгүнкү биринчи маселе жакшы президент шайлап алуу. Жакшы президентти биринчиден Алла шайласа калп шайлайт. Анан бул иштерге биз кембагал болдук. Анан ачка өлөт элек дебестен элим акылыңарды жоготпогула. Жанагындай жетелеп топ чыкканга кошулбагыла. Агер ошондой кошулуп урушуп кетсеңер кембагал силердин балаңар өлөт. Менин балам өлөт. О 75 депутаттын эч нерсеси кыйшайт. Туурабы? Мына жүрдө деле жүрүп кете бересиңер. 14 жыл, 15 жылдан бери жашап келгенсиңер. Ушу революцияны куруп, жетелеп эл бар базада бар деп Курманбек Бакиевди эл жиберди. Ушунун жолун тозуп, ояктан чыгат, бияктан чыгат. Буга мен каршымын. Демек биринчи президент шайлап алайлы. Кудай кааласа шайлайбыз. Рахмат. Кудай буйруп. Дагы ким айтат? Бүгүн негизги маселе эмне туугандар? Революциядан кийин азыр көп угуп атабыз, ушул жаштардын арасында дагы түндүк түштүк болуп бөлүнүп атты. Түштүктөн келгендерди Жалал Абад, Баткен, Ош областын өзүнчө бөлүп коюп, анан түндүктө жашагандар калган областтагылар ушу жаштардын өзү азыркысын эле университетинде жаман сөздөрүн айтып ушундай болот. Кыргызда бөлүнүшүк болбош керек. Азыркы учурда ким түндүк түштүктө бөлүнгөн деп айткан кишини биз айтышыбыз керек кыргыздын душманы деп. Ошол учурда биз жанагы өзүбүздүн жанагы биримди сактап кала алабыз да. Ошондуктан экинчи маселе жанагы бул жакта айтып атпайбы, мусулманчылыкка акын деп Кудай буйрса аманчылык болсо баары келет. Сабырдуулук менен, ынтымак менен кийинки кадамды ташташыбыз керек. Топчке, мына көп шайлоону өткөрдүңүздөр, башыңыздар. Онеге сиздер деле негизги саясий форматыга жүрдүңүздөр эми. Аркы өзүдө болсо дагы. Келе жаткан президенттик шайлоо туура өтөт деген ишеним барбы? Колду жүрөккө коюп туруп. Мен муну жөн берип аткан жокмун да. Шайлоону өткөрүп аткан, шайлаган ошол эле эл. Да? Уюштурган ошол эле мамлекет структурасы менен сакталып эле калды. Шайлануучу ошол эле дордогу адамдар. Бул дагы бир шоу болбойбу? Шарт түзүш керек, шарт түзүлдү. Мына азыр азаттыкты эч ким жаба албайт. Американский жанагы типографияда эркин газетти басып аткан типографияны эч ким жаба албайт, светти эч ким өчүрө албайт. КТРди эч ким кошоматчы кылып жанагындай жүгүндү коргула албайт. Кыргыз туу, Эркин тоо, Слово Кыргызстана деген мамлекеттик газеттерди да эч ким бүгүн кул кыла албайт. Себеби алардын кожоюну жок. Бакиевдин указы менен дайылданган күндө дагы алар кечээинки күндөй Акаев иштегендей бүгүн иштей албайт. Ошон үчүн ар бир талапкерге шарт чогуу түзүлүш керек. Түзүлүп атат, түзүлдү деп койсок болот азыркы шарт. Азыр агитационный учур башталат. Сиз айткан сөзүңүзгө өзүңүз ишенип атасызбы? Айткан сөзүмгөбү? Мен ишенгеним мындай да, биз азыр мынау редакторлор чогулуп Бакиевке сунуш кылдык. Рабочий комиссия түзөлүп. Ошо комиссия мынау мөөнөт учурунда, мынау шайлоо учурунда мөөнөт учурунда общественный телевидение структурасы уже даяр бизде, балдар иштеп чыккан, ошону киргизелик. Анан кийин жана мамлекеттик газет деген бар эмес, ошо шайлоо башталганча, агитация башталганча ошолду раз государствление деп коет да, мамлекеттик газеттен ажыратыш керек болуп атат. Мамлекеттин башчысы газеттин башчысын даярдабаш керек. Закрытый акционерный коом болот, ошо өзү коллектив, трудовой коллектив өзү шайлап алат ошону. Ошону процессти жасаш керек болуп атат да. Телевидениечи? Телевидение общественный деп атпайм, коомдук телеканал. Эми телевидение ошого даярбы? Телевидение даяр, азыркы иштеп аткан телевидение бу. Мына биз кадрлар даярбызбы? Сиз ишенесизби мен ушундай иштеп кетериме? Эми азыркы иштеп аткан профессионалдар бар да Кыргызстанда. Же жокпу таптакыр телевидениеде? Өзүңө окшогон профессионалдар жок. Эң коркунучтуусу мурдакы бийлик көптөгөн профессионалдарды саясий жактан моготуп койгон экен. Кубаныч эке. Талаага чыгарып койсоң дагы команда бербесе өлүп калат. Курчутуш керек эми аларды. Мен ушуну айтып атам, биз даярбызбы? Ушкандай менен ташкаман, туман деп жанып туруп курчутуш керек алардын баары экен. Мындан башка дагы 3 маселе бар. Акаев гана кетти. Авторитардык система кебелбей турат. Түзүмү калды. Ооба, түзүмү бүтүндөй айлана тегерегиндеги уурулары, шылуундары, кескилеринин бүт бардыгы турат. Алардын бүт бардыгын бийликтен кетириш керек. Ордуна кимди алып келебиз? Барбы? Ордуна бар. Элдин колу кур эмес.
мамлекетте бар андай. Мына менин жанымдагы отурган эле Кубан инимди мен ошол мамлекеттин тек кыр чокусундагы бирден бир чечүүчү орунга барса, бул киши чын дилинен бүтүндөй калайык калкына эч жака ообастан туруп иштеп берүүнө мен бөркүмдөй ишенем. Демек, авторитардык бийлик системасын түп тамырынан жок болуш керек. Бул өтө татаал. Андан миң эсе татаал. Дагы бир чоң экинчи маселе бар. Демек, өзүң Мыктыбек мырза айткандай, мамлекеттик саясий башкаруу түзүлүштө түп тамырынан жок болуш керек. Анын бирден бир чордону ошол 4 жолу референдум менен таптагыр кыйшайып, оопкан Акаевдардын чөнтөк конституциясына айланып кеткенди, кайрадан бүтүндөй мамлекеттик элдик конституцияга айландырыш керек. Элдин өзүнүн сунуштары менен сөзсүз. Эми эл десе эле ар бирибиз отуруп алып туруп эле конституция жаза бербейбиз, албетте сунуштарын эметип туруп, анан кийин өтө бир профессионалдар ошол конституция деген эмнени түшүнгөндөрдүн бүт бардыгы анан кийин элдин сунуштарын эске алып туруп кайра өтүш керек. Эми мына азыркы бийликке жаңы келгендерге болгон мамилеңизди айтып көрүңүз. Булар кандай болуп калды? Менин байкоомдо байке, жанагы көрбөгөндүн көргөнү курусун болуп атат да. Мен туура айтамбы буга? Туура айтыш керек. Мурдагы бийликтен да аябай андан бетер начарлары келип атпайбы? Мыктыбек мырза, азыркы бийликке жаңы келгендер өтө аз. Менин эки колум эмес, бир эле колумдун манжалары менен эле ал жарымы да бош болуп турат. Бул эмне болду? Саясий компромиссти же жумшактыкпы? Жок, бул жумшактык эмес. Бул мажбур саясий компромисс. Демек, жок турбайбы бизде кимди кое турган? Убактылуу. Жок, кеп андай эмес. Себеби дегенде жана мен айтып атам, контрреволюция деген бар. Миллиондогон акчалар. Алар эмне Бакиевди шантаж кылып атабы? Ар кандай саясий күчтөр Бакиевдин айланып тегерегинде турат. Бул убактылуу ошондой саясий жол менен булардын дагы тигилерин дагы контрреволюцияга жол бербестен убактылуу гана токтотуп туруун. Бирок эртең күнү алардын көпчүлүгү кетет. Топчуке. Так жооп берсеңиз. Алар Бакиевди шантаж кылып атабы? Жок, шантаж кыла албайт. Эмнеге мажбур кылып атат? Анда алмаштырганга болбойбу? Дегенде ал саясат деген өзү кайсы жерде башталат? Мыктыбек мырза, сен жакшы билесиң. Саясат деген бүгүнкү күндө болуп аткан реалдуулук менен эсептешкендер гана чыныгы саясатчы боло алат. А бүгүнкү кандай? Биз жанагы иним айткандай, кырында турат. Кырында эмес, момунтуп турат али. Кырына да жеткен жок. Демек, революция мындан кийин уланып кетеби ийгиликтүү? Аны үчүн шарт түзүш керек, аны үчүн тынчтык керек. Же болбосо контрреволюциялар оодарып кетеби кайрадан. Кеп ошондо болуп турат. Биз ошондо кырда турабыз. Ал эми Бакиевдин бүгүнкү саясаты так ошол бул жака оодарып кетпеш үчүн аларды азастан кармап туруп, кээ бирлерин мынакей законго такап атат. Курманбек баарын эле шыпыра чаап эле бүгүн бошотуп койсо, Курманбек бирөө да. Бирөө. Эң түлкүсүн кармагандан кийин бири чукуп өстөр эле тузакка түшүп берет. Шашылбай халкыбызды сактайлы мына кембагал кедейлерди. Мына о күнүгө биз Курманбек Бакиевди 5 жолу айтсак, күнүгө Курманбек Бакиевди жана жеке сыйынуу принцип өтүп кетет. Ошон үчүн бул кишиге мындай айтыштын кереги жок азыр. Муктаж эмес. Жардам бериш керек. Жолу туура болуп атса, мына 1 ай өттү. Иштегенде деле биз ушинтип алганбыз бир кетиргени кезде. бар. Кадр боюнча, берки жак боюнча ката кетирген, бирок жанында мыкты инсандар топтолуп атат азыр. Ошон үчүн жардам берелик. Ката кетирсе эртең эле биз чогулуп айтабыз. Курманбек Салиевич, могу жерде туура эмес кылдыңар. Мына онун назначение эл каршы болуп атат, айтабыз. Ошону айта алган жарасак, жарай турган адамдар мына. Оонаке, мына мен ушуну негизги маселе дейт элем. Кошомат кылбашыбыз керек. Акаевди дагы бир кезде жакшы деп мактап атканбыз. Чиму калпакты кийген мына топчука өзүңүз отурат. Шыпырып алды. Эми, мына караңыз, эми ушуга жетти да, ушуга эмне кантип жетип келдик? Мактап атып, ошол кишиге сыйынып алгандан ушуга келдик. Кечирип кой, Мыктыбек. Топчукем Акаевга эч качан кошомат кыла эмес. Калпакты кийгизгенде биринчи күнү кийгизген, жакшы ниет менен кийгизген, бирок экинчи күнү сынчы болуп чыккан бул киши. Болуп турду. 15 жылдан бери сынчы болуп бул кишини кошомат кылдым. Бул кишини кошомат чыгып атасыңар бүгүн. Жок, мен кошоматчы деген жок. Мен айтып атам, ошол кишини биз өзүбүз буздук деп атам. Ошону айтып атам. Бузбайлык, экинчи кишибизди бузбайлык. Эми буну бузуп албайбызбы деп атам. Бузбайбыз. Буюрса, эл буздурбайт эми. Эл буздурбайт. Акаев эгер ошондо жаман нерсе кылып атканда биз эмне үчүн айткан жокпуз ошондо?
ей мынауны мондай кылып атасың, түздөп койбойсуңбу, бир жерди тигинтип койбойсуңбу деп. Мисалы үчүн Усубалиев аксакалдан мага таарынбасын. Усубалиев аксакал 27 жыл деген, өзү Кыргызстандын президенти болуп иштеген. Өттү, кетти, ал киши жакшынакай болуп, жашчылыгы ошол президенттик менен өттү. Азыр эми ак үйдө отурат жакшынакай болуп. Мен депутат болом дегендин ордуна өзүнө кийинки балдарга жол берип, ошол депутаттын ордуна депутаттан да чоң да ал кишинин сөзүн угуу деген бул депутаттык иш да. Бүт ошол жана депутатка шайланып экиден койгулашып аткандарды ош жерден эле эмне үчүн кол кармаштырып койгон жок бул киши. Мурун эле мисалы үчүн Чыңгыз Аксакалды айткым келет ошондой деп. Бул Кыргыздын эң биринчи Чыңгыз, экинчи Усубалиев. Мына ушул аксакалды экөө биригип туруп, бир уч кыргыз болсоңор, акылдуусун алып барып түрмөгө салып койсок болбойт да деп куулуп отурганда эле Акаев экөө эмне үчүн кол кармаштырып элдештирип койгон жок. Экинчиси, эгер кыргыз эли мондай туура эмес жакты кылып атасыз деп козголгондо Акаев барып ошол жерге барып, кыргыз элим кечирип койгула, мен силердин ичиңерде монча жыл иштедим. Эгер туура эмес кылып койсоңор, мени кечирип койгула деп айта турган сөзү бар болчу бул кишинин. Качып алып тигинден ары семьясын алып кетип калбай. Семьясы макул, Россияга жибербейсин, өзү бир жерде турса, ким эле аны атып салмак эле. Өзүбүз эле коркуп калат элек да. Анан ошонун негизинде мына туура эми өзүбүздүн эмеге келдик, бийликке келдик деп атпайбызбы бардыгыбыз. Эми мындан аркасынан дагы Кудай сактасын. Бийлик деген бир эле адамдын колунда эмес, же болбосо бир эле тараптан эмес. Кыргызстандын 4 тарабы акылдуулук менен, эстүүлүк менен эми жакшынакай бир бийликти шайлап алсак экен. Балким бул акыркы суроолордондур. Силерди кооптондурган эмне маселе? Эмнеден коркосуз Кубан байке бүгүнкү күндө? Мына ушул революция деген тыянакка келсек, революциябы, же төңкөрүшпү, же Акаевдин кетишиби, кайрадан артка мурдакы абалга түшүп калуу? Менин коркконумбу? Ошого алып бара турган эмне коркунуч бар? Мен эки нерседен корком. Экинчи буйрса, мына экинчи президент шайланат, ошо экинчи президент шылуу менен кошоматчынын тегерегинен бошой албайт деп корком. Ошо коркунуч бар. Бар. Ошондон муну бүгүнкү күндө кайсы мисалдан көрүп атасыз? Бул эми мамлекеттик бийликте турган тепкичтерде болуп атат. Ошондо иштеген адамдардан болуп атат да. Кечеүнкү эле кландар менен кээ бир эмеледи эки бир тууган, үч бир тууган мамлекеттик тепкичте бийлеп отурат. Биринчиден. Экинчиден жанагындай мына чоң жооптуу кызматта жок, жана СМБ деп атабыз, МВД деген ошол жерде мына башка мындай азыр жаңы адамдар келиш керек эле. Баягы Акаевдин доорунда иштебеген адамдар келиш керек. Бизде бар да, жаш полковниктер бар, жаш подполковниктер бар, ошолорду көтөрүш керек, коюш керек, профессионал болуш керек. Профессионалды. Ошол эле телекомпанияга профессионал алып келиш керек. Көз карандысыз. Сөз эркиндиги үчүн курман боло турган адамдарды алып келиш керек. Мен муну монтажды алып ташташым керек өзү. Негизи. Аны албайсың монтаждан. Алсаң анан эртең менен жазып чыгабын алып калды бер деп. Дагы кандай коркунучуңуз бар? Коркунуч негизги ушул. Коркунуч мында организационно кадровый работада болуп атат да. Мамлекеттин жүгү машинесин жүргүзүш керек болуп атат да. Ошол машина токтоп калбаш үчүн аракет кылыш керек, машинени айдап бараткан адам. Ал президент. Биз чындыгында уят болдук эми. Чындыгында эле уят болдук. Уят болгон жокпу. Эл болгон жок, эмне уят болду? Уят болгон тарыхыбызда биринчи президент качып кетти деген уят эмеспи? Жок, ал шермендечилик Акаевдин өзүндө. Элим, журтум бул жердеги ошону биз бир да күнөөлүү. Ошону мына сиз шайлаган жоксуз, бирок биз шайладык да ошону. 4 жолу шайладык. Биз качан шайладыңар эле? Мындай да. Биздин ордубузга шайланбады, биз унчукпай жүрбөдүкпү? Ким шайланды эле? Ошо кыргыз эли. Кимди шайлады эле? Акаевди. Качан шайлады эле? Качан болду шайлоо? 4 жолу болду. Туура. 4 жолу шайлаганда 24 декабрда 95-жылы мен сенин укугуң жок мыйзам боюнча себебегине ошол конституцияны жазгандардын биримин 43-чү берененин 2-чи бөлүкчөсүндө бир адам 2 жолу гана катары менен шайланат деп турат. Ошондо эле бузган. Биз саясий ачкачылык жарыялап туруп, анан кийин биз көпчүлүк боло албай калдык. Ал кайрадан шайландым деп өзүн жарыялатып жиберди. Биз ага макул болдук. Жок, мен макул болгон эмес. Биз. Макул болсоң сен макул боло бер, Муктубек өгөм. Мен макул болгон эмесмин. 2000-жылдын 29-октябрында дагы шайландым, мен жеңдим деп ал жарыялатып алды. Борбордук шайлоо комиссиясы мына бул киши айтты го, борбордук шайлоо комиссиясын колго алган. Бүтүндө акимдери, губернаторлору, кошоматчылары, арзыматтары, о бийликтин акынан жемжегендердин бүт бардыгын анан кийин ал мүмкүн 20-30 гана пайыз алды. 74% алды деп жарыялатып таштады. Топчуке, мен айтайын деген мемнеде болуп атат. 4 жолу шайлап алдык деп атпаймынбы? Мен аны менен Кыргызстан 99% барып шайлады деген жокмун.
Биз шайлап алдык деген кавычкада турат, биз ошо макул болдук, себеби биз кайдыгер болдук. Мыкы сен күчөтүп атасың, туура кылып атасың. Өтө курч түрүндө коюп атасың маселени. Эми азыр биз кайдыгер боло турган болсок, топчуке. Мунугу бийликтен ошого айланат да эми. Туура. Мен айтып атканым ошол. Негизги маселе бүгүн биздин мунугу революциялык окоп калбаш болуп атат. Туура. Кубан ака айтып аткан маалымат каражаттарында профессионалдар эчтекеден коркпогон, Кудайдан башка эч нерседен коркпогондор келиш керек болуп атат. Бийликке дагы, элди дагы курчутуп туруш керек болуп атат. Уктап калсаңар ушундай болот. Мыктыбек мырза, мен 3 эле сөздү кошоюн. Деги эле бийлик башына. Ар бир адам бийлик болбосо дагы, бир эле топтун арасында кадырлуу убактылуу киши болсо дагы, менин оюмча улуу үч сапаты керек. Эң биринчи ыйманы керек. Экинчи иш билги, адис керек. Иш билги. Үчүнчүсү кайраттуу адам керек. Мына ушул эң оор нерсе, душмандар бүгүнкү күндө ортобузга сиреңке чаап таштап койбосо, ушундан чочулайм, Аллах Таала сактасын. Рахмат. Далее болсо бул Акаевдин режими кулай элек. Азыр эми башчы кетти, президент катары, бирок ошонун курган системасы мамлекеттик деңгээлде болобу, жерде болобу, дале кулай элек да. Ушул балким кайра кайтып калышы мүмкүн ушул жака. Бул биринчи коркконум, экинчи коркконум, албетте эгерде биз бийлик башын шайлай турган болсок, жанагы мен жогору айтып өткөн түндүк түштүк маселеси турат да. Жинде болсо дагы түштүктөн же жинде болсо дагы түндүктөн шайлайлы деген азыр учурдагы элдин ушундай бир эмесин мен байкап турам да, ушул жерден мен чындан эле коркуп турам. Мамлекеттик кызматта турган макоолордон корком. Коомчулук кызматта турган кумалактардан корком. Анан шайлоочулардын сезимин аралаган шайтандардан корком. Мына 3 нерседен кутулсак, рахмат. Оңолуп кетебиз. Мына азыркы мен корккон нерсем негизги өзүм демократия деп атабыз. Мына ушул демократиянын өзүнөн корком. Демократия чектүү демократия болот, орто деңгээлде. Ашыкта демократия да болуп кетиши мүмкүн. Элибиздин ичинде ушу демократия кандай деңгээлде болуш керек? Биздин соттор периште болуп кеткен жок. Алып атат. Үпүлдөтүп алып атышат. Мен ушул эң негизги коркконум ушул ыймансыз адамдар, ушул өзүнүн ким экенин билбеген адамдар. Мен киммин? Тиги падышалык такт деген ал эмне? Ошону бир ыйык катары санабас да, ошого умтулуп атышат да. Көрүнгөнү баары умтулуп атат азырчы. Ошо өзүм мен ким экенин аныктасын ар ким. Жанагы жүрөгүн отуруп калган эгону айдап чыксын, жана эгоизмди айдап чыксын. Өзүн өзү ушунчалык сүйүп калган, атасын да укпай калды да. Өзүнүн эле ушул өзүбүз көтөрүп келген депутаттар, өзүбүздүн эл өкүлдөрү. Мен эң негиз коркконум ошол. Өткөн эле кылымда Казакстандын улуу саясатчысы Кунаев айтып кеткен экен. Кыргызга сырткы душман кереги жок. Кыргыздын душманы кыргыз деп. Анан ошол жогоруда көп эле айтылып көрүнөт, ушул ички душмандардан коркушубуз керек. Бизге сырттан келип биздин ортобузга чагым салбайт. Ушул ортобуз арабызда эле Кыргызстанда жашап аткан ичи таза эмес, ыймансыз саясатчылар болуп атат. Вот ошолордон коркушубуз керек. Ошолор менен күрөшүү керек. Парламентте отурган депутаттар тиги ушак семиттиң эле мемиттиң эле деп бийлик папканы талашпай, жаштардын ордуна ушу жумушсуздуктан мына канча деген миллиондогон кыргыздар башка өлкөлөрдө мына сатык базар эмесинде жүрөт, чынындачы. Ошо миллиондогон кыргыздар өзүнүн бир үй бүлөсүн бакканга темселишип жүрүшөт. А бу жерде тигил түндүктөн түштүктөн баардыгы келип алып, кымдай жер талашып, ошол документти туурабы, ушу алганга туура келеби, ошол эч нерсени билбей туруп эле жер талашып, 10 күндөн бери, 15 күндөн бери тополоң болуп жатат. Чындачы. Элибизге ынтымак керек. Анан адамдар пейилибизди оңдосок ушу. Эми мисалы мына менин деле 7 балам бар. Анан эми мына мен өз балдарымдан мурда өзүмдүн сиңдим кайтыш болуп кеткен сиңдимдин 5 баласы бар. Эми ошолордун үйлөрү жок. Биз биринчи мамлекетти типтеп алсак, жакшы президентти шайлап алсак, сиздин 7 балаңызга, сиңдиңиздин 5 баласына жер берсе. Эгер азыр биз жер талашып атып, мамлекетибизди уратып алсак, калбайт алып коет. Анан биз деле мен өз балдарымдан мурда
жанакыларга деп ойлойм. Анан эми ошолорду керек болсо азыр жердин деле азыр деле анча кажети жок. Эми ошолор очередке деле тургузуп койсо, кезектештирип берсе деле биз баарыбыз макулбуз. А бирок адамдар пейилибизди оңдосок, анан ынтымакка келишсе. Урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздардан негизги маселе деп кээ бир бүгүнкү күндө жүрөгүбүздү өйгөн суроолорго токтолдук. Балким бул негизги маселе эместир. Балким сиздер өзүңүздөр үйүңүздө отуруп дасторконуңузда чечип аткан маселе негизгидир. Биздин каалаганыбыз сиздин пикириңиз мокоп калбасын. Биздин коркконубуз сиздин пикириңизди мокотуучу бийлик келип калбасын. Кааларыбыз келерки жумада дагы биз менен жолугушуңуз. Биз кедейбиз жокчулугубуздан эмес, бар нерсебизди коргой албагандыгыбыздан. Бизде эмне деген гана кендер бар, бизде эмне деген гана асыл адамдар бар, бизде эмне деген гана ойлор бар. Биздин коркунучубуз кайдыгерлигибиз. Келерки жуманын негизги маселесинде жолугушканга чейин саламат болуңуз. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда КТР каналында негизги маселе. Негизги маселе көрсөтүүнүн аталышы. Балким бүгүнкү көрсөтүүдөгү маселе негизги эместир. Балким негизги маселе көрсөтүүдөн кийин пайда болор. Телевидениянын аткарган ролу ошол негизги маселеге түрткү боло турган коомдук пикирди жаратуу. Аягына чейин биз менен болуңуздар. Бүгүн биз студияга көтөрүлө турган маселени колдон келишинче чагылдыруу системасын өздөштүрүү үчүн көптөн бери ушул жагдайда ой жүгүрүп жүргөн инсандарды чогулттук. Кыргыз Республикасынын жаштар саясаты, туризм жана спорт комитетинин төрагасынын ордун убактылуу милдетин аткаруучу Бектур Асанов, Рамазан Байке, эми Кыргызда аттын кашкатындай таанымал укук коргоочу Рамазан Дырылдаев бүгүн конокто. Топчукемди өзүм кайрадан алып келдим. Кел Топчуке дагы бир талашып берип кетти. Жумагазы Байке ушу Ашар козголушунун төрагасы Жумагазы Байкени тааныбаган кыргыз жок болсо керек. Жана Бишкек шаарынын шаардык кеңешинин депутаты Муктар Омуракунов бүгүн бизде конокто. Демек, урматтуу мырзалар жана студияда отурган коноктор, бүгүнкү маселе идеология деп койдук теманы. Берилген убакыттын ичинде биз идеологияны айтпайм ташталканын чыгарабыз деп, бирок колдон келишинче ар бир секунданы үнөмдүү колдонуу менен чечмелеп көрөлү. Бүгүнкү күнгө чейин кандай идеология менен жашадык? Эгер бир идеология болгон болсо, советтер системасын эске албай эле коелу. Мындан ары кайсы идеология менен жашайбыз, кайсы убакытка чейин, жана андан ары кайсы идеология бизге туруктуу деп табылса туура болмок. Деги эле идеологияны эмнеге сүртүп жейтиз? Ушул суроолор бүгүнкү берилген убакытта талкуулануучу маселелер. Аягына чейин биз менен болуңуздар. Менин оюмча идеологиянын ар кандай түрлөрү, деңгээлдери көп. Бир эле адамдын идеологиясы улуу ой максаты болушу мүмкүн. Андан кийин бир топтун, мисалы саясий партиянын, же болбосо коомдук саясий бирикмелердин, же болбосо бүтүндөй бир улуттун, мамлекеттин, диндин Топчуке, идеологиясы жок жашаса болобу? Жок. Адам деген өзү айбанаттардан айырмаланган, ал өзү ойчулдугу. Мисалы чымчык, куркулдай деген чымчык бар. Чыпалактай эле чымчык. Ошол балдарымды жылаан жеп кетпесин деп бир тетигине кичинекей бутактын учуна ушунчалык сонун кылып эметкен, ал өзүнүн ой эмес, ал өзү инстинкт, табияттан берилген. Ал эми адам болсо, ал бир эле куркулдай өмүр бою, миллиондогон жылдар бою ар кандай куркулдайлар бир эле ушул күйө салып келет. Ал эми адамдын ошол айбанаттан же ошол куркулдайдан улуу айырмасы, а дегенде үңкүрдө жашаса, азыркы заманда шунчалык бир коос, керемет
улуусу айткан экен дейт, мен 100 имарат салдым, эмки имарат, эмки үй мурдагы үйлөргө таптакыр окшогон. Демек адамдын идеологиясы үңкүрүнө жараша өзгөрөт. Бул коммунисттердин идеологиясы болчу. Кетменге жараша идеология өзгөрөт. Туурабы? Жок, кетменге. Мисалы үчүн феодалдык коомдо эң оңолу, капиталисттик коомдо заводдор, социалисттик коомдо автоматташтыруу, ой жүгүртө билген мээсине жараша, акылына жараша идеология өзгөрөт. Идеологияны адамдар өздөрү түзөт. Ушундай? Биз 15 жылдын ичинде кандай идеология менен жашадык? Жок, ким? Жалгыз адам Жок, мына Кыргызстан. Мамлекетпи? Ким? Кыргызстан эли. Кыргызстан. Кыргызстан эли. Биздин мамлекетте көп эле изденүүлөр болду. Биздин саясатчы, идеологдор, госсекретарлар алмашты. Ар бир госсекретар келген сайын өзүнчө идеология иштеп чыкканга аракет кылды. Бирок бир бирдиктүү идеология болгон жок. Ошон үчүн азыр ушундай бир нравственный кризиске келип такалып отурабыз деп ойлойм. Бизде эч кандай идеология башында даже бир Токтогул атабыздын чыгармачылыгынан издеди. Андай Манас ата, Манас эпосунан изделинди. Кээ бир диний жактардан да изделди. Бир туруктуу жакшы идеология иштелип чыккан жок деп ойлойм да. Негизги катары эмнеден деп ойлойсуз? Адам баласы Алла жаратканда, Кудай жаратканда эки жактуу кылып жаратты. Биринчиси бул рухий жагы бар. Экинчиси жагы бул материалдык жагы бар. Биз акыркы 15 жылда жалаң эле материалдык жагы бар деп эсептеп, мурда коммунисттер деле келатабыз. Ошондуктан жанагы сөзүбүз, ишибизге айкалышпай, биз деген кийинки сурактардан, кийинки жооп берүүлөрдөн коркпой туруп, бардык кылмыштарга, бардык бузууларга бардык да. Эгер биз, маселен, биринчи кезекте биз мындай деп эсептешибиз керек. Адамды жаратканда биринчи ошол ыйманы менен жаратты. Ошол адам жактан сен ыймандуусуң бир жагы сен деген дүйнөлүк дагы затсың. Ушундай да жагың бар. Ошо менен уланып жүрүп отур деп жаратты бизди. Биз ошондой кабыл алганда биздин мамлекетибизде ошондой туруктуулук өнүгүү болушу мүмкүн да. Эми биз биринчи караганда башка батыштык. Демек биздин негизги катабыз, же болбосо биздин мамлекеттик катчылардын да, муктар айтканда, идеологдордун катасы бизди ыйманыбыз менен эсептешпей идеология таңуулады дегиңиз келип атат да. Ушундай дегим келип атат ооба. Америкада кандай байке? Алар ыйманы менен эсептешеби? Аякта ыйман да бар, аякта эң негизги демократия бул эң мыйзам эң жогору турат. Президенти болсо дагы, байы болсо дагы, кедейи болсо да, кимиси болсо да баары бир мыйзамдын астында тең. Ошон үчүн Америка күчтүү өлкө. Ошон үчүн ал жакта демократия. Ал эми идеология, ал жакта бар идеология, мисалы динчилердин идеологиясы бар. Жанагы эки партиянын өзүнчө идеологиясы. Американын негизги идеологиясы эмнеде? Американын негизги идеологиясы ал демократия. Анан адамдын укугун жогору колдоо. Эң негизги идеологиясы эркиндиктер. Эркиндикте конституциянын мыйзамынын астында тең. Адам эркиндиги, мүлк эркиндиги, бардыгы. Сөз эркиндиги, дин эркиндиги. Сөз эркиндиги да Америкадан күчтүү сөз эркиндиги жок. Рамазан байке, бизди ушул Акаевдин оорлугу дейбизби, калпычылыгы дейбизби, ушул режим дейлик да, кайсы идеология куткарып калат эле? Кайсы идеология менен жашаганыбызда, эй Акаев сеники туура эмес деп айта алат элек? Биз ошону айттык да, бирок ар бир өлкөдө ошону бүт эле эл айта албайт. Себеби эл ошонун баарына түшүнүп жетишкен убакыты мына 24-март болду. Демек, мурда 15 жыл içinde Кыргызстанда идеология болгон жок. Идеология болгон жок. Жанагы жалганчылык болду. Макул эмес. 93-жылкы 5-июль май күнү кабыл алган демократиялык конституцияда Кыргызстандын улуттук дагы мамлекеттик идеология салынган болчу. Ал эми 94-жылдын аягынан 95-94-96, 98, 2003-жылы 4 референдум менен мына ошол демократиялык идеология, мамлекеттик идеология, ал 3-чү идеология айланды. Ал авторитардык идеологиянын, авторитардык башкаруунун, булар айткандай, шылуунчулук, ыйманы жок, адеби жок, акыйкаты жок, мамлекеттен, элден бөлүнүп алып туруп, жалаң гана өздөрүнүн
жеке же топтук кызыкчылыгына, үй бүлөлүк кызыкчылыкка айланган идеологияны көрбөдүк да. Ошондуктан революция болду. Мен айтып атканым, Топчуке, ушул сиз санап өткөн нерсе идеологиябы? Идеология. Мен ойлор элем. Ошо улуттун улуу ыйык салттарын, дөөлөттөрүн, ой максаттарын ишке ашыра турган нерсени конституцияга салыш керек. И мамлекеттин идеологиясына айландырып туруп, биринин артынан бирин ишке ашырганда гана анан сиз менен биз. Рахмат. Биринчи маселени бүтөлү. Биз кайсы идеологияда жашадык? Эгер ал идеология болсо, менимче биз кыйналбайт элек. Кандайдыр бир идеология болсо, идеология эле болсо, советтердин идеологиясында эле Топчуке жашабадыкпы, өлбөдүк. Кыйналып эле жүрбөдүкпү? Ооба да. Эркиндиги жок. Эми караңыз. Эмне үчүн кыйналган жок? Мен айтып атам, муну. Фашисттик идеологияда бүтүн немис эли, же болбосо Италия, же болбосо башка өлкөдө кыйналган жокпу? Социалисттик коомдун идеологиясы ошол коомдогу адамдардын проблемасын чечип берчү. Капиталисттик доордун идеологиясы, мына байке айтып аткандай, демократиянын куралы менен төрт эркиндигин коргоп берет. Эми биз Акаевдин доорунда кайсы идеология менен кайсы проблеманы чечтик? Бизде кайсы идеология болду? Же бул али политологдордун сөздүгүнө кире элек идеология беле? Идеология деген бул бир идеянын башка идеялардын үстүнөн үстөмдүгү деген сөз. Бүгүнкү күндө идеология жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Идея менен идеология таптакыр башка нерсе. Адамзат жашап мамлекет болгондон бери биз билебиз идеология үстөмдүк кылып келген мамлекеттерди. Осман империясы, Советтер империясы бул коммунисттик идеология. Башка идеялардын үстүнө үстөмдүк кылып келген. Биз айтып аткан демократия бул идеялардын күрөшүнө адилеттүүлүк кылат. Мамлекет ошону камсыз кылып берет. Ал эми биз айткан баягы сиз айткан 4-5 идея, аларда бир канча формалары бар, чексиз бул. Ошол идеялардын күрөшү бийликке келет, эл жактаган тарабы гана. Ошол топ же партия дейбизби, кыймыл дейбизби, ал мамлекетти учурунда башкарат. Ал өзүнүн идеясы менен элди тарта албай калган күнү экинчи топ бийликке келет. Бул үчүн эреже баарына бирдей болуш керек. Партиялардын, идеялардын күрөшү. Биз эмне менен жашадык? Бирдей болуш керек. Идея мененби, идеология мененби? Биз демократиялык принциптерди максат кылып койду, бирок 15 жыл бою Акаевдин режими бул эреженин бирин да аткарган жок. Идея менен жашадыкпы, идеология мененби? Бул жерде идеология да болгон жок. Идеялардын бирдей күрөшү да болгон жок. Мен бул өткөн бийликтин идеологиясын мындай деп айтат элем. Бул идеология жалгандык идеология. Двойных стандартов деп айтат элем да мен. Семейный, клановый деген жанагы өзүм алып жесем, жутсам, бардык акчага сатылса, адамдын ички дүйнөсүнө дагы только акчаны киргизди да. Акча менен гана иш болот деген идеологияны киргизди деп Акаевдин режими. Контордун эшигинин алдына, көрүнүктүү жерлерге Манастын 7 осуятын жазды да, бизди алардын ою боюнча ушу менен кетип атат деп ойлоду да. А бирок фактически эки эмне үчүн Манастын 7 осуяты бизге идеология болуп бере албады? Себеби бул осуяттарды жакшы элге түшүндүрө алган жок, бирок негизи 7 өтө абдан мазмундуу да. Мисалы жаратылышты коргоо боюнча, улууну сыйлоо боюнча, өзүңдүн кыргыз экенин жерлер. Бирок чоту бизге окшогон экен, биз мурун башыбыздан өткөн жанагы советтик эме менен жашап калганбызда ушуга өкү кирип кете албады да. Ушул Манасты толук окуп чыккан кыргыз өзү аз. Ошол эпос менен жашаш керек да. Эл ошого ишениш керек. Анан ошондо идеология болот. Нургазы, бүт бардыгыбыз эртеңден баштап Манасты жаттап чыгалы. Кандай дейсиң? Оңолобу? Жаттаган жери жок, окуп чыккан деген. Окуп чыгалы. Ал түгүл филология факультетин бүткөн студенттердин дагы бир 10% окуп чыкты болуш керек. Нургазы, окуп чыгалы. Турмушубуз оңолобу? Оңолбойт. Эмнеге? Ал анткени улуу жомок ал улуу жомок. Жомок. Демек идеология жомоктон эле чыкты. Идеология ошол жомоктон эле чыкты. Рахмат. Биз негизинен дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттери азыр батыш идеологиясы менен жашап атат да. А биз болсо ошол идеологияны эле колдонуп, бирок бурмалап, алардай кылбай, өзүбүздүн нугубузга салып, иши кылып, калп эле ошол батыш өңдөнүп,
бирок мисалы үчүн көчөдөгү жүрүш туруш, жаштардын жүрүш турушу, андай мындай сүйлөшүү ошого окшойлу деп атат, бирок окшошо албай атат. Курман аке, демек идеология деп бирди күндү алдыга жетелеп туруучу бир доктрина керек экен да, чынбы? Обязательно керек. Бирди күндүк мамилелерибизди жөнгө салып берген, проблемаларыбызды чечкен, тапкан тамактарыбызды, кылган иштерибизди жөндөп туруучу доктрина. Туурабы? Мына бизде бир идеология, бир кур дегенде бир идеология болсо, кур дегенде ошо мүмкүн же тил жагынан болобу, же жанагы өзүбүздүн нерсени желегибизди сүйгөн болсок ошону ураан кылып жүрөтүк. Мына Америка конституциясын айтып атасыз, желегин кандай сүйөт, ар бир үйдө илинип турат. Бизде барбы ошондой? Андай жок. Мен түшүнүшүмчө жана өзүңүз айттыңыз, Американын идеологиясы укук, деп Демек укук гаранты конституция. Конституция алардын күнүмдүк проблемасын чечип берүүдө. Туура. А бизде эмне болуп атат? Конституцияны 93-жылы алынган конституцияны 5 жолу мен сизге суроо өзүнө ылайыктап алды бир киши. Рамазан бай, жана Манасты айтып атасыз, же Тосуяттар. Манасты бизге алдамчы жолуна таңуулаганга аракет кылды. Ошон үчүн эл кабыл алган жок. Анан элдин баары Манастай боло албады. Ал жерде бөлөк образ турат, туурабы? Мен дагы ойлогом биздин элдин баары керек экен деп. А көрсө биздин элдин баары 15 жылдан бери тиги Акаевден коркуп, мына акыры тиги мына 2005-жылы Акаевди куубады. Мына ошондой болуп атпайбы? Мен ушу Акаев деген сайын жүрөгүм зырылдайт да, азыр да бир каякта темага кирип кетебиз депчи. Мен суроо берип бүтөйүн сизге. Рамазан байке, демек идеология биз кааласак да каалабасак да күнүмдүк биздин проблемабызды чечип бериш керек, буга макулсуз? Идеология. Микрофон. Идеология деген бул мамлекетти, элди астыга жылдырыштын бир түрү. Мисалы, бир идеологияны элге сунуш кылса, же эл аны бир киши сунуш кылат, же өкмөт сунуш кылды, мына өкмөт кабыл албай койду Акаевдин убагында. Эмне? Мына экинчи аны ким сунуш кылды? Эмне кабыл албай койду? Себеби ал идеология элдин проблемасын чечпейт эле. Ооба, чечкен жок. Чечкен жок. Эми бүгүн да идеология жок. Бүгүн да, себеби ал идеологияга мындай бир атайын бир тиги жана орусча айтканда условия жок. Мына бизде эмне үчүн жанагы тиги ар түрлүү партиялар көрүшөт. Анан ошонун ичинен талдап алат тиги өлкөнү. Мына улардын программасы, идеологиясы жакшы, биз ушу менен 5 жыл жашайлык деп. Андай бизде бүгүн да жок. Андайга бүгүн да мүмкүнчүлүгү жок. Мисалы коммунизмдин убагында жашадык, социализмдин да. Бизде идеологиянын жетер жери болуп идея турат башында бир. Мисалы биздин максат коммунизмди куруш керек болчу. Биз ар бирибиз ошо коммунизм үчүн экөөбүз да чогуу ошол кезде тарбияланып чоң айттык, коммунизм үчүн биз жаныбызды берүүгө даяр болчубуз. Идеология ошончолук күчтүү болчу. Ал ошол идеология алдынан ары өнүктүрүп кете алган жок, ошон үчүн барып кризиске барып калды да. Бизде ал деле бүт адамдардын проблемасын чечип бере алган жок. Мен ушундан көрөм, чынбы? Эми мен суроо берейин дегеним Рамазан байке, сизге ушу болуп атат да. Биз тилди идеология кылып алсак, же болбосо титулдук улут, кыргыз улуту деген идеологияны алсак, биздин күнүмдүк проблемабыз чечилеби? Бүгүнкү идея, эртеңки идеология мына элдин социалдык абалын оңдош. Ушуга ушул өкмөттүн ушундай идеяларына ишенсе, ошондо ошол өсүп астыга жылат. Жакындап келе атабыз. Жумагазов байке. Кыргыздардын тарыхын карасак, жалаң эле чабыш уруш менен болбоптур да. Өзүнүн узак мөөнөт тарыхында өзүнүн турмуш тиричилик маселесин өз жардам деген ой корум менен чечип кетти. Алардын биз эсептесек 16 түрү бар экен. Деңгене, ынтымак, ашар, ыража, жалы, атмайы, саам, ушундай болгон 16 түрү бар экен да. Ошондо 4 багыт бар экен. Үнөмияттык багыт өстүрүү, тирлик багытын өстүрүү, маданий жагын өстүрүү, жана саясий жагы да бар экен да. Ушул нерсени ишке киришибиз керек. Бул бир. Бул социалдык мобилизация. Ооба. Тирлик жагынан жыйнактоо. Экинчиси мен ойлор элем, мына бул жерден да козголуп атат, сөзүбүздүн нугун карасак, улуттук төп дегенди алып чыгышыбыз керек. Анан ыйманды алып чыгышыбыз керек. Анан азыркы демократияны. Ушул үч нерсени алышыбыз керек. Идеология жана Топчуев абдан туура айтты. Адамзаттын өз жашоосуна карата башташ керек. Бир үйдү бир мамлекет деп айтабыз. Бир үйдүн ичинен идеология башталып, мамлекеттин бүтүн менен бүтүш керек. Биз бир канча идеологиянын санын бөлүп атабыз. Дин маселеси, патриоттулук жана башка деп. Буларды биринен бирин бөлүп кароо ошол жанагы коммунисттик, бир кезде социалисттик, тоталитардык заманда айтсак болот. Бул идеология
ошол турмуштун ошол динсиз баягы өзүнчө кете турган бир коридору карап алып карасак болот. Ал коридор аягы баары бир бүттү, жыгылды. Андан кийин мынакей Аскар Акаев жөнүндө айтып атабыз, 15 жылдан учурда эки жүздүүлүк идеология болду деп. Мен буга мындай аныктама берет элем. Бул өзүң менен өзүң бол деген идеология болду. Анткени бунда жоопкерчиликтен кеткен айрым адамдардын мындай өзүнүн жолундагы жүктү алып салуу дегенди билсе болот. Анткени сиз жердин баары элеттик элге. Айда кааласаң айдаба, өз билгениң жаза. Шаар жеринде болсо приватташтыр, кааласаң иштет, иштетпесең кой. Заводдун баары токтоду, акцияны кармап жүрүшөт, эчтеке жарабаган. Жердин баары берилди. Көп жер структурасын бузуп, бүгүнкү күнү 1 гектар жер айдаган киши ошол жерден алам деген нерсесин ала албай калды. Ошондуктан идеология ар бир элдин ичиндеги ушунчалык жакырлыгын билгизди. Рыскулбек, жана башында жакшы бир түшүнүктүү ой келет деле да сөзүңүздө. Ар кайсы түзүмдөгү идеология адамдардын кайсыдыр бир инстинктин канааттандырышы мүмкүн деп айттыңыз да, ушундайбы? Бирок универсалдуу бүт инстинктти канааттандыруучу идеологияны кантип түзсөк болот? Суроону туура коюшубуз керек. Биз ушул идеология деген сөздү унутушубуз керек. Капиталисттин идеологиясы болбойт. Өнүккөн демократиялык мамлекеттерде мына болуп жүрөбүз. Рамазан Нурлаевич айтат, идеология деген сөз жок. Японияда да болуп атабыз. Улуттук салт санаасын өтө катуу сактайт. Ошондой баягы улуттук негизде идеология жасайт дегенде. Бул жерде идеология жок буларда. Бул мамлекеттерде мамлекет башчысында, мисалы Осмон Акынга окшогондорун деле Кандалезе Раис идеолог дебейт алар. Алар болгону саясий кеңешчи, же баягы Гостептин башчысы катары. Бзежинский дегенди эң улуу саясаттануучу деп айтышат. Бизде болсо бүгүн биз баягы социализм, идеология бул тоталитардык мамлекеттерде гана болот. Жок. Бир идеянын үстөмдүгү орноп турган мамлекеттерде гана болот. Бектур Жантарович, мен муну талашам. Идеологияны биз кааласак, каалабасак болот. Бизде болот идеология. Мамлекетте бол саясий багыт, мейл идеология деп атайлы ошону. Туура. Идеологиясыз болбойт, чынбы? Туура. Идеологияны туураганда биз мындай бүгүнкү күндүн көз карашы менен караганда мамлекеттин бара жаткан саясий багыты деп. Туурабы? Андай багыт бар. Бул Акаев тушунда деле болгон, азыр деле болгон. Кыргызстан реалдуу. Да, реалдуу. Мына Кыргызстан келечеги күчтүү, кубаттуу мамлекет болуш керек деген. Идея деген ошол күчтүү, кубаттуу мамлекетке кантип жетебиз деген идеология. Бул идеялардын күрөшүнүн аркасында. Кантип жетебиз деген идеология. Мынауга жетебиз деген идея. Мен ушундай түшүндүм. Демек идея бар болчу, идеология кантип жетүү жолу жок болчу. Туурабы? Же туура эмес тандалып алды? Идея менен идеологиянын тикеден тике котормосун айтып койсом, идея деген ошол жетүүгө болгон аракет десек, идеология деген ошол идеялардын үстүнөн күч менен зордукта басып алып, менин идеям туура деп таңуулаганды идеология деп айтат. Кичине терминдер алмашып калды. Ооба. Идеология дейбизби, же башка сөз менен айтабызбы, Бектур мырза, баары бир идеология бар, болуш керек. Бирок дагы идеологиянын кайсы деңгээлин, кайсы түрүн айтып атабыз? Биринчиден, бүтүндөй адамзатка карасы болобу, сарысы болобу, кыргызы, немеси болобу, өлбөс, өчпөс идеологиянын өлбөс, өчпөс улуу ой максаттары бар, уюткусу бар. Ал адилеттүүлүк, эң оолу, теңдик, эркиндик, ыймандуулук деген ушул өлбөс, өчпөс принциптери. Улуу принциптери. Анан кийин ошонун саясий, экономикалык, социалдык, руханий идеялардын бүтүндөй уюткусу бардыгы чогулуп келип турганан камыржуу болуп улуу бир ыйык нерсеге айланганын сиз идеология деп коесузбу, мен идеология деп атам. Чечүү жолун идеология. Анан экинчи, мен жана эле айттым эле, идеологиянын ар кандай деңгээли бар. Мисалы, улуттук идеология деп коелу. Кыргыз улутунун азыр айтар элем, өзүнүн улуу ата бабадан калган мурастарынан ажырап бараткан кыргызды кайрадан ошол улуу мурастарды жолуна түшүрүш керек. Анын ичинде бирден бир эме, жана тил маселеси. Экинчиси болсо, мен ошол идеологиянын ичинде улуу бир идеяны айтайын деп. Муну 92-жылы биз Эркин Кыргызстан демократиялык партиясынын эмесине генофонд деген улуттун тукумун сактап калуу үчүн
тұқым кенішін сақтап қалу үшін арақ шараптан қырғыз халқын 10-20 жылдың ішінде баш тартыш керек дағы, шопу мамлекетке айланыш керек. Емін үшін тетеге ағайының жанындағы жашаған Норвегияның адамдары ошолар арағы іш керек еле ішсе. Себебі дегенде өте суық ал жақта. Алар баш тартқан. Ал эми қарасаңыз азыр Қырғызстың мына мен түрменің түркін жемесін. 1184 күн. Түрмеде чилип атат Қырғызстың балдары. Мына сайынып жана гера менен. Көрдіңіз бе? Мына ошол адамдың улы душмандары өзінің içinde. Демек, идеологияның екі түрі бар. Мында чоң глобалдық еткенде. Адамды оңдой тұрған, адамды улам көкелетіп, шунчалық бір кереметке айландыра тұрған идеологияның ұйытқысы бар. И шайтандың идеологиясы бар. Арамдық. Ошол арақ, ыпластық, жана 200-дүүлүк, Тукем айтқан, елінен бөлініп алып, бүтінде қазынан тоңып кеткендер. Мына көрдіңіз бе, аны айта берсек көп. Эми bir жақшы жанақы мен қырғызмын деш керек екен. Мен түштік, мен түндік, мен солто, мен сарбағыш, мен қырғызмын деген идеология болуш керек екен. Қайда болбосын, ақ қалпағын ки мен қырғызмын. Мен бардық елді сыйлаймын деш керек. Ертеден бері көп эле идеологиялардын түрлөрү айтылып жатат. Бирок эң негизги бүгүнкү биздин турмушубузду оңдоп кете турган идеологиянын түрү бул патриоттук идеология деп ойлойм да. Мына ушул 15 жылдан бери өткөзүлгөн саясат дейбизби, жүргүзүлгөн саясат дейбизби, ушул саясаттын ичинде, ушул 15 жылдын ичинде жаштар патриоттуулукка эч кандай кадам таштай алган жок да, менин оюмча. Эч кандай патриоттуу иш жасай алышкан жок. Мен ойлойм, эгер ушундай патриоттуу адам болсо, жана жогоруда айтылып өтүлгөндөй желегибизди сактамакпыз, кыргыз тилибизди сактамакпыз. Патриоттук сезим бул жакшы нерселерге алып келет деп ойлойм да. И келечекте мына эми Кудай буйрса бизде дагы жаңы саясат келип атат биздин Кыргызстанга, кыргыз өкмөтүнө. Мен ойлойм ушул патриоттук идеологияны колдосок. Агаламын, акырын жашоомду өткөрө берем. Коммунисттик идеология, Кудай жок. Sen өлсөң коркпо, тозокко түшпөйсүң, биз айткандай жашай бер. Так, проблемаңды мамлекет чечип берет. Сенин эч кандай башка обязательствоң, милдеттенмең жок дейт. Алар ошол менен жашар. Проблемасы чечилип атты. Ливерный колбаса 50 тыйын, яблочный вино 1 сом 5 тыйын. Коммунизм базасы. Эми азыр биздин идеология дегенибиз биздин проблемабызды кайсы жол менен чечип берет деген суроо коюлду. Кайсыны кармасак эртең менен туруп эч кимден коркпой жумушка келесиң, же болбосо кимдир бирөө жерин келип басып албайт. Кайсы идеология бизге ушуну камсыз кылып берет? Биздин жеке өзүбүздүн инстинкттерибизди, сезимдерибизди, талаптарыбызды, социалдык муктаждыктарыбызды бирден чечип бере турган кайсы идеология бар деген суроо эле. Бир эле идеологияны кармайлы, бүт муктаждыгыбызды чечип берсин. Идея менен идеология бул бир эле нерсе. Бирок идеология деген айтпайбыз, классикалык подход, бүгүн барып солардан көргүлө. Идеяларды басып куугунтукта башка идея. Бир идея отуруп алса, ошол идеология болуп эсептелет. Социализмде коммунистик идея башка идеяларды бирөөнү да киргизген эмес. Унутуп калган. Бизде башка бир идеяны киргизбей, бир гана идея менен жашайлы, кал биздин турмушубуз оңдосун. Ошол идея кайсы болсун? Андай идея болбош керек, биз каршы болуш керек, андай идеология болуп калат. Биз өзү мен айтканым туурабы? Туп-туура. Башка идеялардын кереги жок. Бир идеяны алып, бир гана идея. Ошол биздин бүт проблемабызды чечсин. Биздин илгертен бери келаткан атабабыз жок, мен айттым. Жок, мен суроону бербейм сизге. Биз бир идеяны тандайлы. Ал идея президентти 15 жыл отургузбасын. Да. Чоңдорду пара алдырбасын. Кыздарыбызды сойку кылбасын. Курсагыбыз күндө ток болсун. Адал тамак менен. Ушундай карлыгыбыз жакшы өтсүн. Балдарыбыз карлар үйүнө алып барып койбосун. Туура. Ушул идея керекпи? Керек. Бул идея бул. Момундай идея. Байкем айтканда биз жанакы тескери кеткен ичкиликтен биринчи чыгышыбыз керек, ушуну коюшубуз керек. Биринчи идея кыргыз ичкиликти тушташ керек. Тушташ керек. Улуу ата-бабалардын салтын колдонуп, кичүүнү сыйлап, улууну урматтап, өзүбүздүн нукура эмеспке түшүбүз керек. Ошонун ичинен эң биринчи тил, жаңа тил, жазганыбыз турган ушу тил жагын оңдоп, өзүбүздүн негизги максатыбызды алдап койсок, чыгабыз мындан.
Дагы биринчини кошуп койбойлубу? Кайсыны? Билим алалы деп. Обязательно. Билимсиз эч чын билим ал биринчи турлуу окат. Абдан туура. Туура. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин максат идеология жөнүндө сөз куруу, сиздердин пикириңиздерди ойготуп эле. Чындыгында өткөн 15 жылдын ичинде кайсы идеологияда жашадык, аны өзүбүз деле азыр билбейбиз. Ар ким өзүнүн оюн айтат. Балким бул жакшыдыр. Тарых үчүн пайдасы бар. Бирок келечек үчүн пайдалуу болгон идеологияны тандаш үчүн пикирди азыртан пайда кылыбыз керек. Кайсы идеология бизди көзүбүздү эртең менен ачып кечинде кайра жумганга чейин туура жашообузду камсыз кылат. Кайсы идеология бизди коопсуз коомго жеткирет. Кайсы идеология биздин коомду алдыңкы өлкөгө алып барат. Буну ойлонуу бүгүнкү негизги маселелердин бири болсо керек. Келерки жумага чейин, келерки жолугушууга чейин идеологиябыз оңолсун дагы, биз кайрадан жолугушалы. Негизги маселе дайым сиздер менен. Салам алейкум. Бүгүнкү күндө коркконуңуз эмне? Бүгүнкү күндө коркконубуз биз бир топ жылдан бери өз укугубузду коргой албай келгенбиз, дагы эле ошондой болуп калбасак экен деп корком. Мен өзүмдүн личный мнением. Надо порядок навести в стране. Порядок. Чтоб тишина была. Коркконум өмүр бою ушинтип эле жүрөбүз го деп.